Депутаттарга берилген артыкчылыктарды алып салуу керек дегендердин көпчүлүгү эл өкүлдөрүн башка мамлекеттик кызматкерлер сыяктуу эле жумушка коомдук транспорт менен келип, балдарын эл катары жөнөкөй мектеп бала бакчаларда тарбиялашы керек деп эсептешет. Алар кызматтык унаа, кызматтык турак жай менен камсыздалып, курорттордо бекер эс алып, мамлекеттин эсебинен дарыланганы менен аткарган ишинен натыйжа чыккан жок деген сын пикир эл тарабынан да айтылууда. Депутаттардын биринчиден кол тийбестигин алыш керек. Кол тийбестикке жамына алып эле бүт жанагы өзүнүн бизнестерин скрывать этип атат да, жаап атышат. Акчалык кишилер булардын служениянын машинесинде алыш керек. Алып турганда элге иштегиси келеби, иштесин. Акча үчүн келеби же өзүнүн бизнесин үчүн келеби? Булар өкмөт өзү чечип атат да, биз жөнөкөй мындай карапайым адамдар өз жашообузга өзүбүз тең жашасак болду. Ал жагына мен чын айтканда кийлигишип эмем жок. Депутаттар деген 40 миңден акча алышат экен. Дарыланса бекер, больницага жатса бекер, тияк бияка кыдырса бүт бекер кетет экен да. Ушу мамлекеттин акчасыбы же эмне экенин билбейм. Анан элдерге абышайт эдет, эчтеке жасаган жок да. Машинасын алсын, жанакындай бекер барып, бекер жаткан баарын алсын. Анан үйдү берсин, үй берилсин. А башка жагы эмне керек ошонун баарын пайдаланганы, түшүнбөйм. Дал ушундай жеңилдиктер берилгени үчүн депутат болууга умтулгандар да арбын. Ири маяна алуу менен катар бекер үйдө жашап, мамлекет тарабынан айдоочусу менен кошо берилген кымбат баалуу унаага түшүп, ал эми кылган иштери үчүн жооп бербей, кол тийбестикке ээ болуу кимге гана жакпасын. Эгер бул жеңилдиктер жоюлса, парламентке эл үчүн кызмат кылууга белсенген таза адамдар келмек деген пикирлер айтылууда. Ушу тизме берген адамдардын кайсы бир бөлүгү, мисалы үчүн ойлоп атат, мисалы үчүн мен депутатка болуп калсам, машинеси бар экен, жардамчысы бар экен, өзүң айткандай жанагы мисалы үчүн ар кандай иштерге көп сандык акча бөлүнүп атса, кээ бир ойлойт да барып 5 жыл депутат болоюн, материалдык абалымды оңдоп алайын, өзүмдүн статусумду көтөрөйүн депчи. Ошентип ойлогондор да бар. Балким ошолор жооп койсо, ошол жанагы ошо катмарда өзү катмар балким баш тартмак депутаттанчы. Парламенттин 1 жылдык бюджети 900 миллион сомду түзөт. Мамлекеттик кызматтагы аткаминелерди камсыздоо салык төлөөчүлөр үчүн күн сайын кыйындап баратканы жашыруун эмес. Мындан улам жогорку кеңештин аппаратынын штатын кыскартып, депутаттарга берилген жеңилдиктерди максаттуу гана нерселерге жумшоо менен чыгымды кыйла үнөмдөөгө болот дейт экономист Азамат Аттокуров. Привилегияларын баарын тең монетизация деп коет, ошону акча формасына которуу да. Мисалы үчүн эгерде анын машинеси жок болсо, ага машина кызматтык машина бербей, ага бензин акчасын төлөп бериш керек. Ал өзүнүн машинасына айдаш керек. Эгерде квартирасы жок болсо, анда ошол Бишкекте мисалы үчүн аренда канча турса, 400-500 доллар, ошону айлана кошуп бериш керек. Бизде 120 депутаттан дайыма сессияга катышкандан пайызы 25%ке тете экен да. Функциясын аткарбагандыгы да. Ошол үчүн жопко тартылыш керек. Этикалык комитет иштебейт. Эч кандай мындай жопко тартылбайт жана аны ошол шайлоочулар кайра чакырта албайт да. Мындай сунуштун айтылып келатканына бир нече жыл болду. Айрым депутаттар башкаларга үлгү болуу үчүн кызматтык унаадан баш тартып, жумушка велосипед тээп келип жүрүштү. Бирок көпчүлүк депутаттар түзүлгөн шарттардан баш тарткысы келбегендиктен үнөмдөө демилгеси ишке ашкан эмес. Себеби айрым депутаттар айтып чыккан сунушту ишке ашырууга эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгүнүн саясий эрки жана каалоосу жеткен эмес. Эми парламент мүчөлөрүнүн артыкчылыктар менен жеңилдиктерден ажыратуу демилгесинин жүзөгө ашырылуусу алдыдагы шайлоого аттанган партиялардан көз каранды дешет эксперттер. Мээрим Ташыбекова, Марлен Маматканов, НТС.